Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды алдыга карай уланталы, жаңыдан катарыбызга кошулган көрөрмандарыбыз болсо, дагы бир жолу салам айталы, кутман күн каалайлы. Эмесе биз маектеше турган меймандарыбызды дагы студиябыздан тосуп алдык. Азыр биз улуу дүйнө, улуу баян жөнүндө кеп кылалы деп атабыз. Жогоруда сөзүбүздүн башында дагы айтып өткөнбүз, 4-декабрь Манас күнү деп. Буюрса, мына ушул күнгө карата жакшы бир жаңылыктар болгону турат. Анда конокторубузду тааныштырып, анан кененирээк кеп кылсак. Ооба. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти жана ошондой эле манасчы Рыспай Исаков жана ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери жаш манасчы Нурбек Талантбеков. Ассаламу алейкум. Алейкум Кош ассалам. келипсиздер. Кутман таңыңыздар менен. Ушубак болсун, бирге болсун. Ооба, бирге болсун дейле. Мына Бирге болгонго койбой эле чакырып атпайсыңар. 4-декабрь Манас күнү тууралуу кеп кылсак деп сиздерди чакырдык. Жалпы жонунан алгач ошол Манас күнүнүн өткөрүү тартибине чейин ушул Манас күнүн белгилөөнүн мааниси тууралуу сиздердин оюңуздарды уккубуз келип атат. Кандай жыйынтык берип атат? Ушуну белгилеп баштадык эле. Кудайга шүгүр, жыйынтык жакшы эле десек болот. Элдин аң сезимин ойготууда, жүрөгүн ойготууда, намысын бүлөп, ар намысын курчутууда жакшы нерселер жүрүп атат, Кудай буйрса. Алгылыктуу иштер жүрүп атат, бирок жеке демилгелер менен жүрүп атат. Али да болсо мамлекет кыймылдай элек да. Мамлекет ошо иш-чарага келип койгон эле болсо мамлекет башчылардын быйыл алда болбойт деп атат абаларыбыз башка нерселер менен алек болуп атпайбы. Мамлекеттик деңгээлде жүрбөсөк кыйын да. Жеке адам, же бир коомдук уюм, же бир топ жетишпейт экен бул нерсеге. Өзгөчө Манас дүйнөсүнөн жайдак калганбыз бүгүнкү күндө чындап келгенде. Жалпы коомчулук Манас деген ким экенин тааныбайбыз. Жай калса Бакай Манастын атасы беле деп сураган ырчы чоорчуларды көрдүк. Башканы жоңгой эл оозунда, эл алдында жүргөндөрдөн ушуга окшогон жөнөкөй нерселерди билбейбиз. А биз келечек муунду тарбиялашыбыз керек болуп атат. Келечек муунду тарбиялаш үчүн бүгүнкү жетишкендиктерди, технологиялык жетишкендиктерди кошо пайдаланбасак, балдар биздин куру сөзүбүзгө азгырылбайт. Сүйлөп, баягылар сүйлөп атат деп, алар YouTube'га кирип кетет, ошону менен чыкпай калат, телефонго кирип кетет. Биз тескерисинче ошол телефонго, YouTube'га кирип ала турган болсок, балдар кызыккан жана анимациялык тасмаларды жасап ала турган болсок, биринчи багыт ошондон баштасак, анда жакшы нерсе болот эле. Ушун үчүн аракет кылган ишкерлерибиз болсо, бийлик өкүлдөрү болсо, жалпы коомчулукка жеткире турган үнүбүздү жок дегенде, анда массалык деңгээлде жылыштар болот эле деп ойлойм. Жакшы. Нурбек мырза, айтсаңыз, Манас күнүн буюрса белгилейбиз деп турабыз. Ушу Манас күнүн белгилөөдө маани, мазмуну жана ошондой эле анын тийгизген таасири жана жыйынтыгы кандай болуп жатат? Манас эпосунун күнү бул 2013 жылдан бери белгиленип келатат. Быйыл 8 жыл болду. Айрым учурларда ошол өкмөт башы, жогорку кеңештин төрагалары өзүлөрү катыша турган болсо, айрым учурда андай да болбой калат, Рыспай айткандай. Анан эми өтпөй калгандан көрө, бул ошол ЮНЕСКОго катталып, ошол күндүн датасы, ошол күндүн убактысы менен кирбей калган болсо деле өтө бермек. Манас эпосунун күнү деп расмий болмок эмес. Расмий жок дегенде бир жылда бир көңүлү бурулуп атканы бул да жылыштын белгиси деп ойлойбуз. Бирок эми Манаска бир эле күн көңүл буруп коюу жетишсиз да, чын келгенде. Мына шайлоону шарапаттап атып, Манаска деле жакшы даярдык болгон жок, чын айткандачы. Рыспай айткан сөздүн жүйөсү бар. Себеп дегенде коркунуч болуп келет, келбейт болуп атып, мындай көңүл буруу жогорку деңгээлде эмес, ачык айтыш керек да. Анан Манаска мындай кайдыгер мамиле жарашпайт. Бирок кандайдыр бир деңгээлде төмөнкү орто баскычтагы түшүнүктө элде Манас эпосунун күнү болуш керек деп мектепте, мэрияда, билим берүү тармагында мындай бир системалуу түрдө ишке ашып калган нерсе бар. Мына бүгүн азыр Спагай болуп чогуу барабыз. Манас жаш манасчылардын кароосундагы. Мына Бишкек мэриясы уюштуруп атат, мамлекет тил өнүктүрүү бөлүмү. Алар ушул 2010 жылдан бери 1-июнга карата байырмалар арасында, анан ушу мектеп кураганда балдар арасында өзүнчө, кыздар арасында өзүнчө кылып, ушул Манас эпосунун күнүнүн урматына системалуу түрдө жыл сайын конкурстар болуп келатат да. Бул жакшы жагына, жаштар арасында билим берүү жаатында. Бирок чоң деңгээлде бул нерсе калып кетти, кайдыгерлик болуп атат да, чын келгенде. Былтыркы жылы 2020 жылы пандемияга карабай Нуржигит Кадырбеков министр кезинде
ушу мамлекеттик баардык прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы баш болуп, бүт министрлик, департамент, агенттиктерде 1 ай болуп биздин манасчылар кыдырып, Манас баянынан түшүндүрүү иштерине өтүп, бир лекцияларды, Манас дабаттарын жүргүзгөн. Аябай жакшы жыйынтыгын берген да. Быйыл да ошондой кылалы деген ойлор болду жалпы манасчыларда, бирок анчалык деңгээлде убакыт болгон жок. Шайлоо башталып кетип, көп нерсе тоскоол болуп калды десек болот. Өткөзгөнгө мүмкүн болбой калды. Бирок эми көч бара-бара түзөлөт дегендей, Кудай буйрса ушинтип отуруп, аң сезимди жеткизсек, манасчылардын талбаган аракети менен, жалпы ушул билим берүү маданият тармагынын өкүлдөрүнүн колдоосу менен келечек муну тарбиялап алсак, келечекте президенттер Манас окуган башчылар чыкса, жакшы деңгээлде болот деген ойдобуз Кудай буйрса. Чет өлкөдөн келаткан учакта бир чет өлкөлүк бар экен, белгилүү эле бир кыргыздын мыктысынан сурап атат дейт да. Манас жөнүндө сурап атыптыр да кызыгып. Эптеп орусча билет экен, Манас знаешь, Манас десе, тигил ойлонуп калып, да, классный чувак деп коет. Анын оюнда Манас берилип өтүп турган экен. Ушул сыяктуу көрүнүштөр болуп аткан жерде, жетекчилер ушинтип сүйлөп аткан жерде, элдин арасында да ошондой түшүнүктөр болбой койбойт. Алсак Дөөлөт Сыдыков деген Манасчы экөөбүз Якутия жергесинде, Саха жергесинде жүргөндө ушундай өтө таң кала турган нерсеге күбө болдук. Муну айтып бүтө албай атам да. Балдардын дети Азиянын балдары деген спорттук мелдеш, дүйнөлүк мелдеш бар экен, ошону өтүп аткан экен. Анын алкагында ЮНЕСКОнун шедеврлары деген элдик өзек чыгармачылык боюнча дагы кече өтүп аткан да, фестиваль. Анан көпчүлүк тиги спорт менен алаксып, элдин көңүлүндө ошол спорттук мелдеш болуп атат дегенден уламбы, базарына барсак, базарда кыргыздар көп экен, силер дагы спорт менен келдиңерби деп сурап калды да. Анан жок, биз манасчыбыз десек, ошондо спорттун кайсы түрүнө кирет деп сурайт. Биз манасчыбыз десек, спорттун кайсы түрүнө кирет деп сурайт. Ушундай кызык нерселер болот экен да. Анда Дөөлөт айтып атат, отуруп алып туркаганда кирет. Ушундай заманда жашап атабыз кыскасы. Бир чети мындай карап турсаң күлкүң келет, бирок бир чети Ыйлай турган нерсе. Адам жадаганда күлөт деп ушунчалык айтат. Ооба. Эми бул Манас күнүн өткөрүү, баягы Нурбек мырза айткандай, бир күнгө эле байланбаш керек чындыгында. Көп учурга баягы ушул 1 жыл бою болобу, ар кандай иш-чараларды өткөрүү баягы салтка айланып келет баягы. Баягы 4 күндүк, 7 күндүк Манас айтуулар улантылат деп буйрса дагы деле. Эми анын баары ушул демөөрчүлөргө жараша боло турган нерсе да. 7 күн курсакты ким тойгузат деген. Илгери бул Манас күнү белгиленекте деле болуп келген. Шайырбек Абдырахман уулу Элтерде турганда Манас күнү, Комуз күнү, Дастан күнү, эмне гана күндү кылган жок дегендей. Ошонун баардыгын белгилеп, алгачкылардан болуп ушундай демилге көтөрүп жүргөн. Ошондон бери Манас күнү деп атабыз. Бул нерсе чындап эле жумалыкка, 1 айлык нерсеге айланыш керек да. Маселен, биз Калмыкия жергесинде болгондо Жаңгарияда деп өзүнчө фестиваль өткөзүп, жумалык кылат экен да. Жаңгар эпосунун жумалыгын кылат экен. Парад болот экен кадимкидей. Парадка президент өзү катышат экен, трибунада турат экен. Мына ушундай чоң деңгээлде өтөт экен да. Мамлекеттик деңгээлде өтөт. Мамлекет башчысы аралашып, өзү катышып, өзү уюштуруп ушундай нерселер кылып атат. Жаңгарчыларына болсо мамлекеттик деңгээлде стипендия төлөп берилет экен. Олоңкочуларга деле ошондой Якутияда. Анан дүйнөдө теңдеши жок Манасыбыз бар дейбиз. Ошондой деңгээлде көңүл бурулат. Мамиледе теңдеши жок болуп атат. Буйрса. Буйрса анын баардыгы келечекте бир жогорку деңгээлде ишке аша турган иштер болсун дейли. Мына Кудай кут кылсын, Манас театры ачылып калды. Ошону менен дагы бир топ чоң иштерге болот деп үмүттөнүп турабыз. Анан ошол Манас театрынын алгачкы жасап аткан жумушу болуп калабы эми бул быйылкы Манас күнү. Манас эпосунун күнү Манас театрынын алгачкы чоң иштеринин бири болуп калат. Келиңиздер анда ушул жөнүндө сүйлөшөлү. Кандай өткөнү турат, кандай таризде турат? Өзүңүздөр билгендей, ушул Манас эпосунун күнүнүн алкагында ошол Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, манасчылардын аксакалы Сейди Рахманов Назаркул атабыз бар. Ошол атабыздын дагы бир 70 жылдык мааракеси. Ошоло улай эле филология илимдеринин доктору, белгилүү окумуштуу, илим жаатында жүргөн жалгыз манасчыбыз
Таланталы Бакчиев агабыздын дагы 50 жылдык мааракеси. Ушул эки мааракени ушул Манас эпосунун күнүнө кошо улай алып барып аткан учурубуз. Себеп дегенде Манасчынын мааракеси дагы бирге болуп калсын деген жакшы тилек ойдо. Мына көчө улуттук китепканада ошо таланттуу айдын иш-чарасы болуп өттү алгачкы. Ошол бүгүн уланып атат. Ошондой эле бүгүн ошо эфирден пайдаланып айта кетели. Саат 2-де Бибис Сара Бейшеналиев атындагы ушул искусство университетинде Назылык атабыздын да бир иш-чарасы болот. Жалпыңыздарды чакырабыз, кирип акысыз дегендей. Ошон менен улай эртең кечки саат 6-да Азия мал соода борборунда ушул жаштардын демилгеси менен жалпы манашчылардын катышуусунда дагы бир жакшы саамалык болгон турат. Шаар тургундарын жумуштан чыгып бир бош убактысында Манас угуп кеткиле, Манас тууралуу баарлашып бир оюн зоок кылалы, элге бир мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деген нукта кылып атабыз. Ошого чакырып кетмекчибиз. Андан сырткары 4-декабрь ошо 6-күнү саат 11-де филармонияда чоң деңгээлде концерт болот. Манас айтып, Рыспак агайларыбыз, биздин агайлар, устаттарыбыз өзүлөрү ролдорду ойноп, мындай өзгөчө болот жылдагыдан, мурдагылардан. Ошол жака дагы жалпы күйөрманды, жалпы биздин кыргыз журтчулугун чакырабыз. Эшик ачык, кирип акысыз. Ондон баштап келип, орун алып, Манас угуп, жан дүйнөнү балкытып, дене бойду жаркытып кетиңиздер демекчибиз. Жалпы жонунан. Ошол андан сырткары жолугушуулар көп. Чын айтканда Манас күнүнө карата жылда белгиленип келген. Ошо мектептерде, райондук билим берүү бөлүмдөрдө, маданият жаатында келип бергиле, катышып бергиле деген иш-чара, самалыктар изүү элек биринин артынан бир десек болот да, ат тезегин уруп атпай. Манашчылар үлгүрбөй аткан кезеги азыр. Аймактар деле кошулуп атат да, башка дубандардын. Ооба, мектептер, аймактар бардыгы аралашып атат. Кол жеткен жерге барып атабыз, кол жетпеген жерге Телефон аркылуу видео чалуулар менен жооп берип атабыз, тасмаларды жөнөтүп атабыз. Жакшы. Рыспай ага, мына Нурбек айтып атат, баягы өзүңүздөр роль ойноп, өзүңүздөр ошол бир жакшы самалыкты баштап атасыздар деп. Бул биринчи жолу болуп атабыздар ушундай катышкан. Эми буга чейин оркестрдин коштоосунда баягы айтып жүргөнсүздөр Манасты. Музыкалаштырып, Ооба, мен Кашейдин ролундамын. Жескемпирдин ролунда айтпай эле туралы деп. Ичине кичине кызыктырыш үчүн айтып коюңуздар, чечебирден. Жалпы келсеңиздер көрөсүздөр, кимдин ролунда кандай кызматты аткара тургандыгын көрөсүздөр. Айтпай тура алганда жакшы самалык болот деген ойдобуз. Аткаруу деген кандай? Эми Манас өзү аткарууда турат да. Бир актёрдун театры деп коет го Манастын өзүн. Анан анчалык деле татаалчылык жумушу жок деп ойлойм. Демек, манасчылар үчүн актёрдук оңой эле. Театр ачылбады дегенде. Театр болуп атпайбызбы? Албетте, бул ошол баягы прологдун жүрүшү кандай таризде өтөт? Жалаң Манас айтуу мененби же болбосо? Ошол багыттан чыкпайсызбы? Жок, бул жанагындай театралдык аткаруулардын коштоосунда болгондуктан ал жерде ыроо кылат, сөз сүйлөнөт, байыркы бир доорлорго саякат жасалат дегендей жалпы жонунан алганда. Мага кызык болуп жатат да, себеп дегенде баягы өзүңүз айткандай театр бул бир адамдын эле айтуусу, бул негизи эле айтылып аткан Манас айтуу деп. Анан бул жакта кандай кыймыл аракетте болосуздарбы сиздер ошол жерде болуп? Себеп дегенде биз буга чейин сиздер Манас айтканда отуруп алып эле. Отурганда эле бүт эле окуяда жана спорт деген сыяктуу эле Манас отуруп алып чыкпайбыз дегенде. Манас айтуу албетте өзүнүн наркында, өзүнүн салтында жүрөт, бирок жанагы аткаруулар ары бери басып, башты тырмап кашып деген кыскасы ошол аткаруулар менен коштолот. Тиги Манас айтса үн бүтөт ташка дагы, манашчылар өнөргө бай башка дагы деген темада койдулу да. Ошол сөздүн өзүнөн эле байкасаңыздар болот. Манашчыларды калың журт бул Манас айтуучу гана, манасчы катары эле тааныйт да көпчүлүк учурда. Ар бир манашчынын өзгөчөлүктөрү бар. Бардык манашчылар бере алган жокпуз, бирок бүгүнкү күндүн эң алдыңкы манашчылары деп биз улуу муундан ошо бардыгын дээрлик көпчүлүгүн кошумча эмне атышылыгы бар ошол багыттарын ачып бергенге аракет кылдык да. Бул аябай кызыктуу болот. Ошол себептен бардыгын агай айтканда айтпай кое туралы. Өзгөчө болот десек болот да. 8 жылдан берки Манас эпосунун күнү мындай болгон эмес. Мындай пролог жаатынан да, уюштуруу жаатынан жакшы деңгээлде болуп атпайбы? Жакшы. Рыспак агайлардын артынан эришип келаткан, сиздер теңдүү, сиздерден кийинки жаш манасчылар жөнүндө бүгүнкү күнгө ушул Манас күнүнө катыша турган ошол манасчылар жөнүндө айтып берсеңиздер.
Жаштар тууралуу Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Мына бүгүн дагы жаш манасчылардын кароосунда болот, бир эмес эки жерде. Күн санап эми ошонун баардыгы Манас айтып кетип, Манаш болуп кетпесе дагы, бирок жүрөгүндө Манас учкуну, Манастын оту жанып, келечекте кайсы кызматка барбасын, Манас деп ошол нафсисинде татпаган, паракорчулукка барбаган, элдин бир далбасасында жүргөн, элдин камын ойлогон бир элдик уулдар өсүп өнөт деген ойдо жүрүп атабыз. Манасчылардын катары көп, өсүп атат десек болот. Мына Манас таануу жаатында деле мына Манас эпосунун күн 30-сунда өттү. Дагы бир жакшы жаңылык да ошо Манас жаатында. Пакистандан келген, Индиядан келген, анан Мальдив Республикасынан келген ошо 4 студент кыргызча Манас айтып, калпагын кийип, Манаста уран чакырып, Манастын мамлекетти башкарууда орду кандай десе, анын айкөлдүгү, боорукерлиги деп аны талдап берип, Манаста Пакистан барбы десе, кыргыздар билбеген суроону алар жооп берип, маселен. Манаста дары кампас болгонбу десе, ага жооп берип, маселен да. Болбосо араң сүйлөйт десе. Кызык да. Ошо өлкөнүн, улуттун балдары Манаста окуп атканы бул жакшы шан. Орус улуту да катышып атат мисалы да. Анан бул жылдан жылга Манас жаатында Ырысбай айткандай коомдук уюмдардын кандайдыр бир деңгээлде жеке топтордун аракети менен бир жакшы жылыштар болуп атат десек болот. Манас таануу тили таймашы бул жагынан ат чабым алды да, башка нерселерге караганда, башка уюмдарга караганда чындап эле башка улуттардан бери Манаска кызыктыруу аябай жигердүү жүрүп атат. Түштүк жергесинде өзбектер Манаста уран чакырат маселен, түрктөр бар, күрттөр бар, тажиктер бар. Биздин катарыбызда Манаста уран чакырып, ушул Манас таануу таймашына тынымсыз жигердүү катышып аткандар. Жакшы болсун дейли. Буюрса ушул улуу иштин учугу дагы далайга уланып, Кудай буюрса сиздер айтып аткан баягы мамлекет башчылары келип катыша турган, биздин ушул чоң кызматтагы адамдар келип катыша турган бир жогорку иш-чараларга айлансын дейли. Анан алдыдагы Манас күнү жакшы деңгээлде өтсүн. Келиңиздер эми бир жолу жалпы кыргыз журтчулугун ошол күнгө чакырып, анан куттуктап Манас күнү менен. Жарыя деп эле. Маегибизди аяктасак. 4 декабрь саат 11-де Улуттук филармонияда жалпы манасчылардын иш-чарасы болот. Манас күнүн утурлап, Манас күнүнө карата эшигибиз ачык, жан дүйнөбүз кошо ачык. Келиңиздер, көрүңүздөр, бааңыздарды бериңиздер. Жалпыңыздарды чакырабыз. Жан дүйнөңүздөрдү Манас менен аруулап, көксөгөн нерсени даруулап, ошол ар качандан бир качан Манас ураны жаңыра берсин. Элибиздин эртеңки келечеги кенен болуп, телегей тең болуп эле ушул Манастай уул кыздар элибиздин бактысына таала берсин демекчибиз. Айтканыңыздар келсин. Чоң рахмат сиздерге. Дагы бир жолу ыраазычылык билдирели. Иш-чара жогорку деңгээлде өтсүн дейли.